Карабалык тургундар, баарыбыздарга тез жолугуп калайын. Келген меймандар Улан Ниязбекович, Курманкул Зулушевич. Жакшы, мына эл менен жолугушканыңыздар жакшы, мына президенттин немеси менен, тапшырмасы менен. Баарыңыздарга рахмат. Мен айтайын дегеним, менин фамилиям Абдыразак Сооронбек Максытбекович. Бакыян айылынын тургуну. Биздин Бакыян айылында суу көйгөйү өтө катуу болуп атат да, суу көйгөйү. 14-жылдегі 15-жылдер 14 миллион сомға ақша отырыпты. Ошол мамлекет тарабынан, ошол суудун азыр эч кандай эч нерсеси жок да. Мына уран чыкты деп суубузду жапкан Бакыт мырза жакшы билет. Ушуга чейин жыгыш жок. 14 миллион сом сууга сиңип кеткен. Аны ким териштирет, эмне болот, эч кимдин мындай немеси жок болуп атат да. Ушуга бир көңүл берип койсоңор. Анан адебini көйгөйдү айтып разычылыктарды билгизип коелу. Улан мырза, сиздерге рахмат. Өткөндө мен бир көйгөй менен келип эле сиздер баткенде болуп калдыңар. Бир неме менен. Анан ошондо бир 3 жыл жоголтуп кеткен баланы таап бердиңер, рахмат. Рахмат. Анан дагы айтарыбыз, могу Карабалдагы жол жөнүндө. Эгер карабалык жигиттер мына жайлообуздан түшүп аткан жол жок болуп барат. Садыр Нуркожоевич мынакей функтерді Куда қаласы елдин